дирекциясынын атынан баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерди Скөл районунда дагы бир рет жүз көрүшкөнгө аябай кубанычтабыз. 2023 Денсаулык спартакиадасынын ачылыш аземи экинчи жолу Кыргыз Кызмөрөдө өтүп атат. Ага жогорку окуу жайдагы жана ошондой эле Бишкек шаарындагы, Ош шаарындагы 16 вуздун мугалимдери катышып атат. Где-то участниктер 1000ге жакын участник болду. Спорттун 7 түрү боюнча өтүп атат. Ушу Денсаулык спартакиадасына жогорку окуу жайлардын ректорлоруна, проректорлоруна, физкультура заведующийлерине чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Жеке Ишеналы Арабаев атындагы университеттин ректоруна чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Ошо өзүнүн кызматкерлерин ушу Денсаулык спартакиадасына жиберип, колдоо көргөзүп атканына. Денсаулык 2023 спартакиадасына Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети катыштык. Бул спартакиадада 40 жашка чейин жана 40 жаштан жогору мырзалар, андан тышкары 40 жашка чейин жана 40 жаштан жогору айымдар командасын коюп келдик. Жалпысынан Кыргыз мамлекеттик университетинен профессордук окутуучулардын составынан 40 окутуучу келип бүгүнкү күндө катышып атат. Биринчи оюндар өттү, буюрса ийгиликтүү өттү. Мындан ары дагы ийгиликтерди жаратабыз деген ойдобуз. Көгүл көлүнүн жээгинде өтүп жаткан Денсаулык 23 спартакиадасынын катышуучуларына баарына денсаулык каалап, биз бул жерден университет жетекчилигине ыраазычылык айтып кетмекпиз. Ушунун баарын уюштуруп, ушунун баарын колдоп бергенине жана ошондой эле ушул жердеги жалпы өтүп жаткан оюндарды, мугалимдердин өткөрүп жаткан оюндардын жаштык дирекциясына дагы ыраазычылык билдирип кетебиз.